Эгерде балдарга маани бербей таштап кое турган болсок, атасы Россияда, апасы да Кытайда жүрө берсе, анан балдар чоң ата чоң эненин колунда курсагы тойгондо курсан болуп жүрө бере турган болсо, эртең коомго аралаша албай турган, эч нерсени түшүнө албай турган, эчтекени билбей турган, жөн эле жанагы багып семирткен букадай болгон бирөөлөр пайда болуп кала турган болсо, анда мына ошол адамдар ошого жооп берет, урматтуу бир тууганым. Адам интеллектуалдык деңгээлде өсүш керек, акыл эсин өстүрүш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам көп хадистерде айткан, куну шааматан байнан нас, адамдардын ортосунда дейт, адамдын жүзүндөгү, сулуунун жүзүндөгү калдай болуп ажыралып тургула дейт. Силердин кийимиңерден, жүрүш-турушуңардан мусулман экениңер сезилип турсун дейт, урматтуу бир туугандарым. Бир аз туруп хадисте келет, күчтүү мусулман, күчсүз мусулманга караганда жакшыраак, бардыгынын орду бар, бирок тигил жакшыраак, урматтуу бир тууганым. Эгерде жакшыраак деп атса, ошого Кудайым сооп берип атса, демек адамдын колунан келе турган иш деген сөз. Мен ушинтип келдирбей болуп калдым, жүрүп калдым деп ата энесинин пенсиясын таңдып коюп, минтип катынды иштетип коюп, үйүндө отура берген эркектер бар кээде мисалы үчүн. Жок, ал таптакыр туура эмес маселе. Ошол дагы тагдырга жазылынган, ошону өзүң тандап алдың, ага өзүң күнөөкөрсүң деген сөз.